Biz 70 yıldan beri şükür kılbasa dağı, 70 yıldan beri sıyınbasa dağı, meni tanımasa dağı, biroq men жақшылығымды алардан үзбеймін. Тамақты қойса жебейді, алар тұрады там. Алар кимдер эле десе, эми конокко көп сарптасаңыз, көп акча коротсоңуз, көп каражат кетирсеңиз, ал ысырап болуп эсептелбейт. Кимде ким Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтирген болсо, анда ал коногун сыйласын дейт. Конокту сыйлоо бул ыйманды толуктай турган амал да. Эгер биз Аллахтын затына ыйман келтирсек, пайгамбарларга, периштелерге, китептерге, тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан экендигине, өлгөндөн кийин тирилүү бар экендигине, Алланын бардык өкүмүнө ыйман келтирсек, кыямат күнүнө да ыйман келтирсек, бирок коногубузду сыйлабасак, анда биздин ыйманыбыз толук болбойт экен. Эң биринчи жер бетинде коноктогон адам ким дейт? Эң биринчи жер бетинде коноктогон адам ким экендиги туурасында Саид бин Мусайяб деген сахабалардан талим тарбия алган бир табиин болгон. Мына ошол инсан айтат: эң алгач жер бетинде Ибрахим пайгамбар Аллахтын досу деген наамга конгон пайгамбар коноктогон дейт. Эң алгачкы коноктоо мына ушул пайгамбардын сүннөт амалы, ошондон кийин коноктоо амалы уланган дейт. Вакана юкна абад-дифан. Элдер бул пайгамбарды пайгамбар деп таанышкан, жана дагы кошумча коноктордун атасы деген наам беришкен экен да. Коноктордун атасы эмнеге десе, себеби өтө көп конок тоскон, үйүнөн конок үзүлгөн эмес экен. Вакана бана дарон лаха арбаату абвабин иля атрафил ард. Өзү бир үй курдурган атайын конокторго депчи. Анан ошол үйдүн 4 тарабынан эшиктерди ачып коюптур. Эгер Ибрахим пайгамбар кимди коноктойт экен деп бирөө жарым келип калган болсо, анан менин дарбазамды издеп жүрбөсүн. Мунун дарбазасы каякта экен деп издеп жүрбөй, кайсыл тараптан келсе, дүйнөнүн 4 тарабынан келсе, бардыгынан эшигим ачык болсун деп ошондой кылган экен. Вакана яркабу фи талаби дайфи амялан, вакана ла юфтиру илля ма'ад дайф. Бул улуу пайгамбар эгерде бир адам жок болуп калса, аны менен шерик болуп тамак ише турган, анда алыс сапарларга чейин барып, анан бирөөнү таап анан келчү экен да. Эч качан ооз ачкан учурда өзү жалгыз тамактанган эмес дейт. Өзү жалгыз тамактангандан уялган экен. Бир риваятта келет, Ибрахим алейхиссаламдан Аллах Таала сизди өзүнүн досу кылып алды. Ваттахазаллаху Ибрахима халила. Ибрахим пайгамбар менин досум деп жарыялап койду. Эмне үчүн сиз Аллахтын досу болуп калдыңыз? Кайсыл амалыңыздын себебинен дегенде 3 амалын айткан. Ошонун бирөөсү, мен эч качан жалгыз тамак жеген эмесмин. Бул улуу амал да. Конок менен, шерик менен. Ибрахим алейхиссаламдын үйүнө бир жолу келип калат. Адатта өзү издейт эле. Бир күнү кокустан бирөө келип калат. Анан келиңиз деп дасторконго олтургузат. Жанагы инсан дасторконго олтургандан кийин тамактанайын десе, Ибрахим алейхиссалам бисмилла деп айтыңыз дейт. Эскертип коёюн, унутуп калса деп. Анан жанагы инсан мусулман эмес экен. Мусулман эмес, бутпарас, отпарас. Анан жанагы адам айтат: "Мен бисмилла дегенди билбейм да. Сен мусулман эмессиңби?" десе, "Жок, мен мусулман эмесмин" дейт. Андай болсо, сизди узатып коеюн. Мен мусулмандар менен тамактанам. Мусулман эместер менен кантип мен тамактанам деп анан чыгарып берген экен да. Анан пайгамбарлардын түшү аян болгон. Биздин түшүбүз далил болбойт, аян болбойт, бирок пайгамбарлардын түшү аян да. Чын. Түшүндө эмне көрүлгөн болсо, ал Аллахтын өкүмү. Анан түшүндө Ибрахим алейхиссаламга кабар болот да. Biz 70 yıldan beri şükür kılbasa dağı, 70 yıldan beri sıyınbasa dağı, meni tanımasa dağı, biroq men жақшылығымды алардан үзбөймүн. А сен болсо бир жолу бисмилла деп айтпай койгондук үчүн тамактандырбай койду. Эми ошончо алыстан келди. Эми тамактандырып койсоң болбойбу десе, анан уйкудан турат дагы жанагы адамды издеп жөнөйт. Анан ал адамды чакырып, анан үйүнө коноктойт. Коноктоп бүткөндөн кийин жанагы адам таң калат да. Себеби таң калыштуу нерсе да. Кече күнү эле
рұқсат бербей қойды эле киргенгечи, тамактанганга. Үйүнө киргенден кийин сен мусулман эмессиң деп рұқсат бербеди эле. А эртеси күнү болсо алыс жактан аны таап келди да. Анан эмне үчүн мындай кылдыңыз деп сураса айтат. Аллах Таала сизге 70 жылдан бери жакшылыгын үзбөйт экен, неаматтарын берет экен. А сиз болсо Аллах Тааланын берген жакшылыктарын унутуп, Аллах Тааланы тааныбай, Аллахты эстебейт экенсиз. Бирок Аллах Тааланы унутсаңыз дагы, тааныбасаңыз дагы Аллах Таала сизди унутпайт экен. Алланын жакшылыгы сизге дайыма келип турат экен дейт. Аллах мага өкүм берди, жанагы адамды алып кел. 70 жылдан бери бизге ибадат кылбайт, бирок биз ага 70 жылдан бери рызкысын үзүп токтотуп койгон жокпуз. Бир жолу сен ошого жакшылык кылбадың деп Аллах Таала мени урушту дейт. Анан жанагы адам аябай ыраазы болуп ошол жерден анан шахадат келмесин айтып мусулман болгон да. Демек, бул бир адамга тамак берүү жакшы нерсе. Шариатта өтө улуу амал. Пайгамбар алейхисалам бир адамга тамак берсең, Аллах Таала сага бейиште жыйналган мөмө жемиштерден жедирет дейт. Чаңкаган адамдын суусундугун кандырган болсоң, анда Аллах Таала кыямат күнү сиз менен бизге бейиштин суусундуктарынан Тасним, Каусар суусундуктарын ичеткен да Аллах Таалачы. Эми дагы бир коноктун адеби ва юаджил лаху ма хадара мин таамин ва шарабин ва ядаху байна ядайхи ва ядаху байна ядайхи кама фаалал Халил алейхиссалам. Эми сиздин үйүңүзгө конок келип калды дейли. Эми бере турган тамагыңызбы же суусундугуңузбу, чайыңызбы, ошону суратпай дароо берүү дейт да. Тамак ичип аласызбы, тамак бышырайынбы, суусаган жоксузбу дебестен, суратпастан сиз менен биз ал адамга өзүбүздүн сый-урматыбызды көргөзөт экенбиз. Бул дагы Ибрахим алейхисаламдын бизге үйрөткөн таалимдеринин бири да. Себеби Ибрахим алейхисалам өзүнүн үйүнө келген конокторго дароо астына дастурканды жайып коет эле, каалагандарын жесин ичсин деп. Себеби мусафирлар келет көбүнчө. Анан үйүнө келгенден кийин конок болгондон бир нерсе жегиси ичкиси келет. Ошону күтүрбөй дароо алдын ала даярдап коет экен да. Бир жолу Ибрахим алейхисаламдын үйүнө 3 конок келет. Аларды тааныбайт. Бул Куранда дагы бир эмес бир канча аяттарда кайталанып келген да. Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Хал атака хадису дайфи Ибрахимал мукрамин." Ибрахим пайгамбардын үйүнө келген сыйлуу коноктордун кабары сизге жеттиби дейт. Сыйлуу коноктор келген да, 3 сыйлуу конокчу. Издахалу алейхи фақалу салама. Жана үчөө келип, үйүнө киргенде эле Алланын тынчтыгы болсун сизге Ибрахим, саламун деп тынчтык дуасын кылышат да. Учурашат. Кала саламун кавмун мункарун. Ибрахим алейхисалам алардын саламына жооп кайтарат. Алардын саламына жооп кайтарып, силерге дагы Аллахтын тынчтыгы болсун. Мен силерди тааныбайт экенмин, тааныбасам дагы Алланын жакшылыгын силерге тилейм дейт. Фарага иля ахлихи фажаа би'ижлин самин. Ибрахим алейхисалам жок болуп кетти. Каяка кетти, неге кетти десе, баягы конок келгенде дароо конокту сыйлайын деп, эмне кылып сыйласам деп сыртка дароо чыгып кетет. Анан коросуна барат. Коросуна барса, уйлары турат, койлору турат, жылкылары турат. Карап туруп, эми конокко эң жакшы тамак кайсы? Жаш козу, же торпок, семиз болсо, анан эң чоң жаш торпогун тандайт. Семизинчи. Анан дароо соет дагы, ары бери бышырып, анан алардын алдына дастурканга коет да. Фақаррабаху илейхим қала ала таъкулун. Алардын астына салды баягы тамактачы. Эми кээде болот го жанагы тез быша турган баягы мүчөлөрдүн бышырганбы, же болбосо тамакты аябай тезирээк бышырганбы. Кыскасы жана коноктор келгенде эле көп өтпөй сыртка чыгып, анан бир табакка этти куурдак кылып бышырып келет да. Анан жегиңиздер, келиңиздер, алыңыздар, ичиңиздер дейт. Фаужаса минхум хифа. Анан алардан коркуп кетет да. Неге коркот? Конок өзү коркуш керек эле да. Конок келген адам чочунал, жат адам. Ибрахим алейхисалам аларды коноктоп жатат, бирок өзүнүн үйүндө туруп чочуп кетет да. Неге десе, тамакты койсо жебейт да, алар турат да. Жөтөңчү. Алар кимдер эле десе, алар адамдар эмес эле, алар периштелер экен да. Жан алгыч периштеден башка периштелер. Ыйык, улуу 4 периште бар го.
Cabreil aleyhissalam Allah'ın kavarların periştelerine geçirgen. Mikail aleyhissalam jamgırlardı, sulardı, rızklardı jetkirgen. Anan surnaydı üylöөнү kütüp turgan İsrafil perişte. Mına uşul 3 perişte adam kelbetinde kelgen eken da. Jegile dese jebe. İbrahim aleyhissalam tınçsızdanıp başladı da. Kıjalak bolup başladı. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Allah aytıştı, İbrahim sen korkma bizden. Bizden korkma, biz korktu adam emeyiz biz. Biz sağa Allah taraftan öte ilimdi, öte danışman, zirek bir perzenti alıp gelgeni, perzentin gelişini haber bergeni geldik deydi da. İbrahim aleyhissalam 120 yaştan aşıp ulgayganda, kartaygan mezgilde uşul haber gelgen da. Anan narjaktan faaqbalat imraatuhu fi sarra fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Narjaktan ayalı qalat juway. Anan betini çapkala başlaydı. Ökünüpçü. Attin ay. Yemi İbrahim kүйөөм болсо 120'dan aşıp kalsa, amen bolso kempiri bolsam, anam bular aytıp atat, biz periştebiz деп atat. Anan sizlerge sүйүнүштүү кабар бар деп atat. Bir ilimdүү bala berilet деп atat. Bul ne degeni деп çoşup ketет da. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Allah'ın buyruğu biz bilmeyiz. Nege beret? Allah özü bilet. Allah Teala alim, her bir neseni bilüçü, jana danışman her bir neseni özünün orduna kılıçı deydi. Oşendip İbrahim Aleyhisselam'ın uyuna kelgende konoktoduk küttürbösön daroalaryň aldyna özünün bere turgan tamagyn koyup bergen eken. Oşoga sizdin uyuňuzga konok kelip kalsa, suratpay ele aldyna berşü nerseňizdi beriňiz. Eň jaman insan kim dese, eň jaman insan konok kelgen uçurda Allah bergen rızkısına kanatlanmagan insanlar. Nalıgan insan. Hala diliňizde hiç nese jok ele, köptön beri jok özü, hala diliňizde jok özü. Gede bolat, gede bolboyt dep narazı bolsak, bul Allah'a jakpayt eken da. Oşonduktan bir jarım bizdin ahvalımızды surasa, eger ahvalыңыз начар bolsa dele jakşı dep koya beriňiz da. Sebep jakşı da. Allah'a şükür da kimnin bir kündük tamagı bolsa, oşoga kanaat sıfatı gelse, Allah adamga бүткүл dүйnө çogulup keltir degen hadisti bir kança jol aytıp atабыз. Demek siz menen bizdin бүгүnkү tamagыбыз бар bolsa, bul çoň jakşılık da. Oşon üçin nalıbaş kerek. Eç kaçan adam balası özünün berilgen jakşılыгына şükürsüzlük kılbaş kerek da. Eger şükürsüzlük kılsak Allah Taala alıp koyot.